Бишкек шаарынын четинде алтын казык жаңы жогорку чыңалуудагы көмөк чордону ишке кирди. Ал бир нече конуштарды электр менен камсыздоонун сапатын жакшыртат. Президент Садыр Жапаров көмөк чордонду пайдаланууга берүү Дордой, Энесай, Дордой 2, Теңдик, Келечек, Мурас Ордо жана башка конуштарда, ошондой эле бул аймактарда иш алып барган өнөр жай жана коммерциялык объекттерди электр менен камсыздоо сапатын көтөрөрүн белгиледи. Бул көмөк чордонду куруу тапшырмасы бир ай мурун берилген. Бул багыттагы иштер улантылат жана ушундай жол менен акырындан энергетикалык каатчылыктан чыгууга мүмкүн болот. Мамлекет башчысы өлкөнүн энергетика тармагын өркүндөтүүгө багытталган артыкчылыктуу иш-аракеттерге өзгөчө көңүл бурду. Бул Камбарата бир ГЭСин куруу жана Касамин экспорттук долбоорун турмушка ашыруу, ошондой эле бардык жерде аталган чөйрөнү колго алуу аркылуу керектөөчүлөрдү электр кубаты менен толук камсыздоо үчүн өлкөбүздүн алыскы аймактарын өнүктүрүү маселеси. Өткөн айда болуп өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент тез арада чечүүнү талап кылган суу энергетика маселелерин, көмүр жеткирүү, энерго тутумдагы кемчиликтер жана одоно мыйзам бузуулардан тартып, бул чөйрө үчүн көп каржы насыялар алынгандыгына чейинки көйгөйлөрдү көтөргөн болчу. Булак президентке эже. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакыт жашоону улантыңыз. Бүгүн Өмүрбек Текебаевдин туулган күнү 63 жашка толду. Текебаев 1958 жылы 22 декабрда Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районунун Акман айылында төрөлгөн. Жогорку билимдүү 1981 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика факультетин бүтүргөн. 1994 жылы болсо Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юридикалык факультетин аяктаган. 2010 жылы Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты болуп шайланса, 2015 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 6 чакырылышына депутат болгон. Саясатчы кечээ социалдык тармакта апасын эскерип пост жазган. Туулган күнүм менен баарынан биринчи апам телефон чалып куттуктайт эле. Менин туулган күнүмдү чыдамсыздык менен күтүп куттуктаганга шашкан адам апам эле. Анысын билип мен да апамдын звоногун күтөт элем. Эртең андай звонок болбойт. Билсем да андай звонокту күткүм келет. Эми туулган күн мага мурункудай мааниге ээ болбой калды деп билдирүү калтырган. Булак супер KG. Жолдо унаасын айдап бараткан кыргыз жаранын тажик чек-арачылары атып качып кеткендиги айтылды. Бул тууралуу видео социалдык тармакка тарады. Анда 21 декабрь күнү саат 15:00 чамасында 3 тажик аскер кызматкери жолдо унаасы менен бара жаткан кыргыз жаранын жарадар кылып качып кетишкен. Окуя Баткендеги Максат айылында болгондугу айтылды. Жергиликтүү тургундар окуя боюнча Супер KG порталына төмөнкүлөрдү билдиришти. Максат менен жаштык айылдын ортосунда бензин ташыган айдоочу суу коюп жаткан учурда тажиктер чыгып келип ок чыгарышкан. Айдоочу чечил элек жерден суу алган экен дешти жергиликтүү тургундар. Булак Супер KG. Памирлик кыргыздарга президенттин атынан эмгек министри Кудайберген Базарбаев материалдык жардам берди. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Министр бүгүн 22 декабрда Алай районунун Талды суу айылында жашаган памирлик кыргыздар менен жолугушту. Памирлик кыргыздарга 2017 жылы республикалык казынадан көчүп келген учурдан баштап демөөрчүлөрдүн эсебинен да жардам көрсөтүлүүдө. Талды суу айылына республикалык казынадан 20 миллион сом бөлүнүп берилген. Мамлекет башчысы ар бир үй бүлөгө 10 кой, 1 музой жана 1 жылкы бөлүп берди. Жергиликтүү бийлик мал багуучу сарайларды куруп, жалпы суммасы 850 миң сомго тоют сатып алып, азык-түлүк жана көмүр менен камсыздайт. Алай районунда жашаган 38 балага эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан жөлөк пул, ал эми 2 жаранга карылык боюнча пенсия дайындалат. 41 бала мектепте окуп жатат деп жазылат маалыматта. Кудайберген Базарбаев ар бир үй бүлөгө 160 килограммдык un, 55 килограмм макарон, 53 килограмм кант, 12 литр өсүмдүк майынан
салынган 3 килограмм күрүч жана чай, ошондой эле кышкы күрмө жана балдардын бут кийимин тапшырды. Бул иш-чарага Алай район жергиликтүү бийлик органдарынан жана социалдык блогунун кызматкерлеринин өкүлдөрү катышты. Булак Супер KG. Айылдашын кетме менен башка чапкан айылдык депутат 3 жылга шарттуу кесилди. Бул тууралуу соттун өкмү жарыяланган. Окуя Жалал Абад облусунун Арстанбап айылында болгон. Окуя болгон күнү айылдын депутаты жабырлануучуга көчөдөн жолугуп калган. Алардын ортосунда жаңжал чыгып, депутат колундагы кетме менен каршылашын башка бир урган. Кетменден алган жаракаттан улам жабырлануучу 2 жолу операция болду. Учурда абалы жакшырып жатат. Жабырлануучунун атасы айыпталуучу материалдык чыгымды көтөрүп келгендиктен сотто ага жеңил жаза берүүнү суранган. Булак Аргумент KG.